2026 жылга чейин Кыргызстанда жер титирөөлөр болушу мүмкүнбү? Түркиядагы кабат үйлөр сапатсыз салынганбы? Кыргызстанда курулуп жаткан үйлөрдүн сапатын ким текшерет? Жер титирөөнү жаныбарлар алдын ала сезеби? Ушул жана башка суроолорго Улуттук илимдер академиясынын президенти Канат Абдрахматов жооп берет. Кээ бирде ошо жаныбарлар сезет экен жер титирөө качан болорун. Мына мисалы 1975 жылы алайда катуу жер титирөө болгон. 1 саат мурун школдо сабак өтүп атыптыр да. Айылдын атын унутуп калдым. Ошо 1 саат мурун теге чычкандар уясынан чыгып, школдун ичинде как раз география сабак өтүп атыптыр да. Анан пар эмеден теге жанагы досканын жанында үйүлүп калыптыр. Үйүлүп эмелерине чыгып, анан балдар коркуп, деп өзгөчө кичинекей кыздар коркот да теге чычкандардан. Анан теге мугалим айтыптыр: "Ай балдар, бул чөтө жаман көрүнөш. Давайте тышка чыгалы" деп анан балдар тышка алып чыгаса, 1 сааттан кийин ошо жер титирөө болуптур. Анчалык каттуу деле жер титирөө эмес экен, эч ким каза тапкан эмес, бирок ошондо биринчи жолу болот экен деп изилдеген. Бирок мисалы эгерде болгон жер титирөөнүн 100% деп койсок, только гана 40% 40 жер титирөөнүн астында ошолор сезип анан белги бериптир. Калган 60%га жер титирөөнү эч ким сезбей, ит болобу, куш болобу, внезапно болуп кеткен жер титирөө экен. Ошондуктан азыр мындай тетиги иттер улуп атат, чөтө жер титирөө болушу мүмкүн деп айта албайбыз. Негизи бизде эгерде жер титирөөнүн санын алсак, бул деген алай өрөөнүндө болот. Эмне дегенде бул баягы геологиялык түзүлүшүн карасак, бул эки чоң тоонун ортосунда жайгашып калган. Бир жагында Памир, экинчи жагында Тянь-Шань. Ошо эки тоо бири-бири менен кагылышып, ортосунда жанакы алай өрөөнүп турат. Ал жерде 2-3 жылда бир 4-5 балга жеткен жер титирөө катталып турат. Бул аябай эле бат болгон жер титирөөлөр. Башка жерлерде карасаңар, андай жер титирөө бир 30 жылда, 20 жылда бир болот, а тигилерде болсо 2-3 жылда бир кайталанат. Ошондуктан эң эле кооптуу бат-бат болуп аткан жер титирөөлөр так ошо мен айткан эки тоонун ортосунда алай өрөөнүндө болот. 2008 жылы ошо биздин территорияда сейсмикалык активдүүлүк башталыптыр. Ал деген 2008 жылы эгерде элестетсеңер, бул Нурада катуу жер титирөө болгон. Ошондо 75 киши каза тапкан. Ошондон башталып биз санап көрсөк, 2026 жылга чейин ошо сейсмикалык активдүүлүк болот экен деп. Бул эмне деген белги? Бул ушу тилкени алсак, бул 26 жылга чейин кубаттуулугу 5-6 балдан төмөн катуу жер титирөө болушу мүмкүн деген. 6 бал деген кандай нерсе, эмне деген нерсе? Кубаттуулугу кандай? Мына мисалы 1992 жылы Сусамырда катуу жер титирөө болгон. Сусамыр ошо жер титирөөнүн очогунда жер титирөөнүн кубаттуулугу бул 8-9-10 балга жеткен. Бирок Кыргыз теге Бишкекте ал 6 балдуу силкинүү болуп сезилген. Ошо 6 балды алсак, Бишкекте эч бир дубалдар же моорлор сынган жок. Кичине эле жаракалар пайда болду, эл баары аман калды. Себеп 6 бал бул деген анчалык деле катуу жер титирөө эмес. Ошондуктан 2026 жылга чейин ошо 6 балга жеткен жер титирөөлөр болушу мүмкүн деп божомолдоп атабыз. Бизде
Кудай жалгап, палеосейсмология деген бир сейсмологиянын бир багыты бар. Биз Кыргызстандын аймактарынын баарын изилдеп, илгери кайсы жерде катуу жер тирөө болгон деп атайын карта түзгөнбүз. Ошо картага таянып, биз жанакы мен айткан сейсмикалык райондоштуруу картаны түзгөнбүз. Мына мисалы эгерде мисал катары алсак, баягы Нарын өрөөнү. Нарын өрөөнүндө мындай акыркы 70 жылда катуу жер тирөөлөр катталбаптыр. Эң эле катуу жер тирөө бул 1945-43 жылы 5 балга жеткен жер тирөө катталыптыр. Ошондуктан бул бир 20-30 жыл мурда ошо Нарын өрөөнүндө 8 балга жетпеген зона деп тартылып калган. Анан биз изилдеп көрүп, өзүбүздүн ыкма менен изилдеп карасак, Нарын районунда илгери 3000 жыл, 5000 жыл мурда аябай катуу жер тирөөлөр болуптур. Мында бир закон бар да, эгерде катуу жер тирөө болгон болсо, келечекте дагы болот деген. Ошондуктан биз азыр жаңы карта түзүп, муну өкмөткө өткөргөнбүз. Ошо картага таянып, бүт азыркы курулуп аткан имараттар ошо жаңы карта менен курулуп атат. Нарында, Таласта, Ошто баардык өрөөндөрдү изилдеп, ошондой бир изилдөө өткөргөнбүз. Аны дагы улантып атабыз, аны дагы баягы тастыктап, деталдуу изилдөө өткөрүп атабыз. Мына үйдөн, жөнөкөй үйдөн бизде азыр жана жаңы коңуштар көп эмеспи? 50ден ашык жаңы коңуштар пайда болду. Эгерде ошо курулган үйлөрдүн сапатын алсак, бир топ эле төмөн. Эмне дегенде эме түшүнүктүү, каражаты жок, колдон келгени менен эле куруп атат да. А жерде биринчи баягы бизде сейсмикалык жол менен билебиз. Биринчи жанагы толкун келет. С волна деп коебуз, жок, П волна деп коебуз. Андан кийин жанагы чоң толкун келет. Ошо биринчи волна келгенде эле мындай акырын титиреп туруп, анан катуу толкун келет. Тарс деп анан экинчи волна. Эгерде ошо биринчи толкунду сезсеңер, сразу эле тышка чыгыш керек. Бирок эгерде өзүңүздүн үйүңүздү жанакы бышкан кирпичтен салып, фундаментин жакшы куруп, баягы атайын ыкмалар бар. Кандай куруш керек? Жер тирөөнү туруктуулук бере алган үйдү деп. Эгерде ошолор эреженин баарын сактап курсаңар, анда үйдө спокойно эле жатсаңар болот десем. А эгерде жанакы чампалап бирдеме салып койсоңор, ошондо эч нерсени күтпөй, сразу эле балдарыңарды кучактап алып тышка качышыңар керек. Эмне дегенде ал жер тирөө бир жанакы 2 волна деп атпаймынбы? Ошолордун аралыгы 4-5 секунд, кээ бирде 20 секундка чейин барат. Ошо сизге жаныңарды сактап калганга ошол убакыттын арасында тышка чыгыш керек. Эми мындай чоң кабаттуу үйлөрдө мисалы эгерде сиз 100%, бул деген бул жакшы фирмадан сатып алган үй, квартира, мен ишенем десеңер, анда үйдө жанакы эгерде жер тирөө түн ичинде болсо, жаткан керебеттин жанына башыңарды карап алып жатышыңар керек. Же эгерде момундай меникине окшош бир жакшы стол болсо, столдун астына кириш керек. Эми чындыгын айтканда, эгерде чатыр ураса, мындай стол деле чыдабайт болуш керек. Бирок эгерде жанакы мындай штукатурка, анан бир нерселер түшүп атпайбы, ошо столдор сактап калышы мүмкүн. Ал биринчиден. Экинчиден, эгерде мисалы 9 кабаттуу үй болсо, сиз мисалы 7-чи кабатта жашасаңар, тышка чыгып элестеткиле канча мүнөт керек. Ошо 7-чи этаж жетишпейсиңер, да, баары жетишпейсиңер эгер талкаланып калса. Ал биринчиден, анан
liftке, kээ бирөө лифтти пайдаланабыз дейт. Ал туура эмес. Эмне дегенде бизде өзүнчө инструкция бар. Жанагы катуу жертирүү болгондо сразу эле светти өчүрөт. Бүт теги шаарда. Анан ошо как раз ошо лифтте болуп калганда, эгерде свет өчүп калса, ошо лифттин ичинде каласыңар. Ал экинчи. Анан бул ар бир үйдө жанагы несущий стена деген бар. Мына мисалы бул менин кабинетимде бул колонна, бул несущая. Бүт эмелер бул дубалдар ушул колоннага кармашып калган да. Мен билем, мен бул жака турбайм, мен бул жерге турам. Эмне дегенде, эгерде болсо бул стенкалар ар жака урап калышы мүмкүн. А бул болсо баягы тиги бул имараттын өзөгү. Анан эгерде ошондой түшүнсөңөр, силер деген өзүңөрдүн баягы үйүңөрдө ошо чоң үйдүн өзөгү кайда деп баалап көрүшүңөр керек. Бул деген мына карасаңар, бул деген бияктан бир колонна келип атат, бияктан бир колонна келип атат. Бул колонна баягы өзөгү болуп, бүт баарын өзүнө кармап турат, сактап турат. Ошон үчүн бул жерге турам, ишенем, тирүү калам деп. Ар бир семьяда, ар бир жашап аткан биздин жарандар ошондой нерселерди баалап көрүш керек. Бул мындай эметип. Анан экинчи, тилекке каршы бизде баягы жанагы чоң кабаттуу, көп кабаттуу үйлөрдү ар кайсы фирмалар куруп атат азыр. Кээ бир фирмалар эме бат-бат бир жерден бир бош жер таап, бат-бат жанагы коз карандай өскөн үйлөрдү салып туруп, анан сат дейип, анан жоголуп кетип атат. Андай фирмаларга ишениш кереги жок. Эмне дегенде алар деген ал сиз жөнүндө, сиздин тиги эме жөнүндө ойлогон жок. Алар бат эле акча таап, алардын максаты ошо. Шаарда бир көп фирма бар. Үйлөрдү сапаттуу куруп, ошо кишилер эл жөнүндө ойлонгон фирмалар бар. Ошолордон сатып алыш керек. Биринчиден. Экинчиден жана өзүңөр даяр болушуңар керек. Ушундай жертирүү болсо, мен билем кайда жашаныш керек, мен үй бүлөм, алар дагы машыкка мен көрсөткөм, балдарыма айтып бергем, эгерде жертирүү болсо коркпогула, бул жерге жашынсаңар, аман каласыңар. Эгерде жана карган ата-энеңер бар болсо, алар эми мындай бат кыймылдабайт. Ошондуктан аларга айтып бериш керек. Эгерде түн ичинде болсо, жөн эле баягы керебеттин жанына мындай жата калыш керек. Сак калабыз, Кудай аман коет деп ошон менен. Жертирүү эмнеден болот? Эмнеден пайда болот? Бул баягы плиталар жылат. Анан плиталар жылганда жер кыртышында тектоникалык чыңалуулар топтолот. Ошо чыңалуулар бир күнү бир катуу жертирүү менен бошойт да. Кээ бирде ошо бул тектоникалык активдүүлүк бул жертирүүнүн саны көбөйөт деген сөз болот. Кээ бирде ошо көбөйгөндө периодтарда катуу жертирүү болбойт, бирок майда жертирүүнүн саны көбөйөт. Мына мисалы эгерде алып көрсөк, мындай орточо сан менен алганда биздин аймакта 13 миңге жакын жертирөөлөр катталат. Бул баягы жабдуулар менен катталат. 90%-ын биз сезбейбиз. Жабдуулар менен эле көрөбүз, сезебиз. Биз болсокко эми бир 10, 15, 20, 25 жертирөөнү сезебиз. Бирок бул жертирөөлөр бүгүнкү күнгө чейин 4-5 балдан аша элек. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, 26-жылга чейин ошо деңгээл сакталат деп. Жертирөөнүн алдын ала алыш үчүн бир 3 суроого жооп бериш керек. Биринчиден, качан? Экинчиден, кайда? Үчүнчүдөн, жертирөөнүн кубаттуулугу. Бүгүнкү күндө бүт өлкөлөр 2 суроого жооп бере алат. Кайсы жерде? Анан кайсы кубаттуулугу кандай болот? Бирок бир эң эле маанилүү суроого жооп бере албайбыз. Качан?
Аны өнүккөн Кошмо Штаттарды аласыңарбы же өнүккөн Жапонияны аласыңарбы, алардын жабдуулары толтура. Мисалы Японияда ар бир 5 километр сайын бир жабдуу турат. Эмне дегенде билесиңер, бизде 13 миң жер түрөө каталат деп атпаймынбы? А жерде 100 миң жер түрөө каталат. Жыл сайын 100 миң. Эми ошо өдүккөн Японияда деле билбейт жер түрөө качан болор. Талкаланып калган үйлөрдүн сапатын карасаңар, бир топ эле төмөн экен. Кээ бир үйлөрдү карасаңар, даже арматурасы жок экен. Андай болбойт, бул жаман көрүнүш. Мына мисалы бизде Кыргызстанда мындай көп кабаттуу үйлөр сөзсүз түрдө ичинде арматуралар бар. Ал биринчиден. Анан мен ойлойм, эмне үчүн ушу Турцияда аябай көп талкалоолор болуп, каза тапкандар мына уже 20 миңге жакындап калды. Бул деген бир нече жылы а жерде катуу жер түрөө катталган эмес. Анан ошо жергиликтүү административдүү органдар бул ойлоп калыптыр да, бул болбойт экен. Мисалы 20, 30, 40 жыл катуу жер түрөө болбосо болбойт экен деп жанакындай сапатсыз үйлөргө уруксаат берген. Ошондуктан мындай жанакы эле ошо телевидениеден көрүп атпайбызбы? Кээ бир үйлөр талкаланып, такыр эле тымтырс болуп калган, а жанында ошондо эле жанында 5 метр улам эч бир жараңка жок, сонун бир үй турат. Эмне деген? Ал деген бул жанында турган жанакы талкаланып калган үй бул сапатсыз курулган.